Borgu çam çıgar. Borguan çamdı görgende enne kengin can çıgar. Atandın görgende borguan çamdı karasa. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манастай теле долбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Бүгүн биз кыргыз этнониминин келип чыгышы боюнча сөз кылалы дедик. Андыктан студиябызга тарых изилдөөчү Байыркы көчмөндөр цивилизациясы коомдук фондунун байкоочу кеңешинин төрагасы, юстициянын генерал майору Зоотбек Чороевич Кудайбергенов агайды чакырганбыз. Куш келипсиз агай биздин студиябызга. Рахмат. Мына сиз акыркы кездерде, акыркы жылдары ушул кыргыз этнониминин келип чыгышы боюнча алгылыктуу көп изилдөөлөрдү чыгарып келесиз. Көбүнчө биз баягы падышалык Россиядан бери анан Совет доорунда көнүп калганбыз да. Арийлер, шумерлер, сактар, скифтер булар ар башка эл катары, анан булар кыргызга эч кандай тиешеси жок эл катары биздин тарыхчылар айтып келген. Ал эми сиз болсо өзүңүздүн изилдөөлөрүңүздө айныгыс фактыларды таап, ошолордун бардыгы биздин кыргыздын ата бабалары бир мезгилде арийлер деп аталса, кийинки мезгилде баягы хондор деп, гундар деп, сактар деп, усундар деп аталгандыгына далилдерди таап келесиз. Анда сөздү ушундан баштасак. Рахмат. Биринчиден айтып коюш керек. Мен баягы ушул бир передачаны карап отуруп, ошол жерде бир биздин окумуштуу тарых илимдеринин доктору болсо, ушул өзүнүн ой пикирин айтат. Кыргыздар ошол сак, скиф, гун жана ошогон арийлердин потомок, наследник боло албайт. Анткени ошондой илимде ошондой деп айтылган. Анан мен болсо бул каяктан чыгып атат деп изилдеп көрдүм. Бул сөз эң биринчи ошол биздин официалдуу илим ошол окумуштуулары бул Берштамдан алыптыр. Берштам болсо мындай деп өзүнүн бир чыгармасында жазып атат да. Кыргызы не могут себя считать потомками, наследниками сааков, скифов, усунцев, гунов, сагдиц, потому что на то время еще не сложилась, собственно, кыргызская культура Тянь-Шаня. Биздин окумуштуулардын ошонун негизинде ошондой жыйынтыкка келип атат. Биз болсо наследник боло албайбыз деп. Мен болсо ошол терең ушул маселени изилдеп, кыргыздын эмне деп айтканын карабай, ушу башка окумуштуулар, ошол Кытайдын, орустардын, мурунку императорлордун учурунда жанагы географический обществолордун окумуштуулары эмне деп айтты деп, анан ошонун бир үзүндүгүлөрүн келтирип берейин. Келтиргенде башына айтып коеюн. Келтиргенде мен кээ бир ошо окумуштуулар айткандардын орусчасын окуп берейин, анткени баягы бурмалоо сөз болбосун үчүн. Туура эмес которулуп калбасын үчүн. Ооба, ошондо кийин адам мени ошол туура эмес которуп салды деп, ошондой айтпасын деп. Эң биринчи ошо мен кайрылгым келет, европалык тарыхчылар. Бирөө ошонун Приск Пантийский деген. Бул посол катары буну Адыл Батырга келет. Адыл Батыр келип туруп, анан ошол Атиллага деп. Атилла, Адыл эми кыргызча Адыл дейбиз. Тарыхта Атилла деп жазылып калган. Бул өзүнүн эмесинде жазат. Бул 448-жылы по Рождеству Христову деп. Римляне согласились на плату дани Атилиды, жалования за прошедшее время, платить ежегодно определенную дань в 2100 литров золота. 100 литров золота дает. За каждого римского военнопленного, бежавшего в землю без выкупа, платить 12 золотых. Был
эмне деген бул жанагы 31 барагында жазылат экен. Ошол эле жерде жазат Приск Понтийский. Царь прочел грамоту Атилы дейт, а Вигила перевел ему то, что там было написано дейт. Бул эмне деген сөз? Биринчиден Рим деген ошол учурда Европа окумуштуулардын баягы баамдуу боюнча эң күчтүү мамлекет болгон. Ошол эң күчтүү мамлекет Атиллага даняп келип атат. Жыл сайын мен силердин вассалыңы болом деп даняп келип атат. Бул эмне деп Атилла эң күчтүү мамлекет түзгөн. Ошол эле Приск Понтийский айтып атат. Алтын булар жана көп көңүл бурбач экен дейт алтын. Атилла өзү жанагы жыгачтан кесе менен чай же бирдекеле тамак иччү экен дейт. Анан Атилланын банясы бар экен дейт. Баняга түшчү экен дейт. Биз билебиз, 17 кылымга чейин француз королдору баня деген эмне билген? Жууганды ошо билбей жүргөн. Эми жуунушканга, бирок атайын жуунуш үчүн именно ушундай баня деген болгон эмес. Баня деген болгон эмес экен. Ошол дворецтин өзүнүн ичинде биз болгонбуз, Луврда өзүнүн жанагы ичилерде жанагы туалет кылган экен да. Ажаткана баягы бөлөк болбогон да. Мынакей культураны тең салмакты көрсөңүз кандай айырмасы бар. Экинчи ушул жанагы Менандр деген Византиядан келген. Менандр ошол болсо бул жанагы Спиридон Дестунис перевод кылып ошол 18-ci отрывокта мындай деп жатат да. В начале 4-го года царствования Юстина в Византию прибыло посольство турков, дейт. Турки достигли в то время великого могущества, дейт. Сагдаиты, которые перед тем были подданными Эфталита, сделались подданными турков, дейт, просили своего царя, дейт, өзүнүкү Сагдаиттар, отправить посольство к персам, торговать этели деп. Дизавул бул баягы хандар, түрктөрдүн или кыргыздардын, мен айтат элем, дал на то согласие и позволил Сагдаитам отправить посольство, дейт. Мына отрывок 19-й деп эмне деп жазат? Мына 371-ci бул эмекен барак экен. 19-чы эме отрывогунда мындай деп жазат. Был 568 жыл по Рождеству Христу. Турки, в древности называвшиеся саками, дейт, отправили к Юстину посольство с мирным предложением, дейт. Царь принял намерение отправить к ним тоже посольство. Посольство алар келди, алардагы бир посольство жиберди. Ошол посольствону Зимарх деген полководец бар экен. Ошол Юстин ошону жиберет. Сен болсо ошол посол болуп барып кел, дейт. Зимарх болсо ошол барганда аны болсо ошол түрктердин, мен айта элем, Дизавул деген жана кыргыздардын эмеси, башчысы, ханы. Ошол жерде Зимархка жаш кыргыз келин берет. Ошол биз куда бололу деп. Анан булар болсо мындай деп которуп алды да. Бул Дизавул Зимархка почтил пленницей кыргызской, дейт. Эң биринчи ошол Европада кыргыз деген сөз ошодон кийин башталып чечмеленип атат да. Жанагы ошол эле перевод кылганы жанагы Карамзин, история государства российского. Ал айтат, хан подарил Зимарху одну молодую женщину киргизского народа, дейт. Итак, киргизы в 569 году сделались известны в европейских летописях, дейт. Ошол учурда ошол Менандр Византийский айтып атат. Страну Хаккаге, дейт. Ошол жанагы турктердин, дейт да. Турктер бул кыргыз деп атабыз. Начальство над тамошними скифом была поставлена над ним Анагеем, владетелем племени утигуров, скиф женщина, дейт. То есть баягы биз амазонка деп айтып атпадык белек. Ошол жерде ушул жерге бир кыстырма кылып кетели.
Мына 5-кылымда баягы Абакан деген хан болгон. Бүгүн биз Абакан тиги Хакасиянын борбору болуп атпайбы? Да. Анан бул Абакан хандын 10 баласы болуптур да. Анан байбичесинен 9 уул, анан токолунан 1 уул экен да, 10 уул болгон. Анан Абакан өлгөндөн кийин бул Кытай источнигинде жазылып жүрөт. Абакан өлгөндөн кийин бир туугандар чогулуп коюп келгенден кийин анан баягы зыйнатын жасагандан кийин эмне кылабыз? Кимибизди хан коебуз дегенде бир тууган айтыптыр да. Келе мына бутакка кимибиз биринчи жетсек, ошону хан кылалы дейт экен. Анан баары секирет. Анан баягы токолдун баласы кичүү, анын үстүнө баягы арыгыраак, эмерээк болсо керек да ошол жетиптир да. Анан Асан Шат деп, Шат деген бул принц да. Анан Асан жеткенден кийин Асанды хан кылышат да. Анан бул аябай адилет хан болуптур. Анан бир туугандары биздин түркүгүбүз деген экен да. Түркүгүбүз деп. Кийин Асандын небереси дейт, Бумун. Жана биринчи түрк каганатын 552-жылы түзүлүп атпайбы? Ал бул жерде 567-жылы деп атасыз. 69-жылы. Ошол Асан Шат анан мамлекеттин небереси Бумун деген мамлекет биринчи түрк каганатын түзгөндө, анан өзүнүн чоң атасынын атынан Түркүк каганаты деп коюп атат да. Анан ошол Түркүк деген Гумилевде карасаңыз деле Түркутская деп жүрбөйбү? Которгондо Түркүт деп которуп алганда бул Түркүк деген сөздөн. Анан бул Кытайлар өзүнүн жазмасында сиздин китебиңизде да жүрөт, жана Түкүя, анан Түкү дегенди Түркүт, анан кийин Түрк деп которгон да. Анан ошондон улам кетип атат. Анан демек ошол түрк деген сөз бул кыргыз деген эле сөз. Жанагы биринчи Түркүт каганаты деген, Түркүк каганаты бул кыргыздардын каганаты. Экинчи түрк каганаты деген дагы кыргыздардын каганаты. Бирок кыргыздын каганатынын ичинде көптөгөн элдер болгон. Ошолордун ичинде уйгурлар да болгон. Анан 581-жылы экиге бөлүнүп кетип атпайбы? Баягы түрк каганаты экиге бөлүнүп, Восточный Тюркский, анан Западный Тюркский деп. Анан ушул жагын алганда чынында эле чоң маданиятка жетишкен, өзүнүн жазмасы болгон мамлекет болуп атат. Ооба. Сөзүңүздү уланта бериңиз. Анан болсо Геродот история деген немеге жазыпыр, жакшы баягы отец история деп ошол Геродотто айтат эмеспи? Ошол скифтерди кандай жашоо турмушу болгон. Ошол жазып атат. Скиф обитали в войлочных шатрах, юртах дейт. Широко практиковали войлочные изделия дейт. Употребляли в пищу конину, пили кислое молоко, айран, кумыс дейт, из которого делали сыр дейт. Скифы хоронили вместе с умершими десятка, а иногда сотни жертвенных лошадей дейт. Анкенем Алтайда как раз скиф учурунда эметкенде көп ошондой эмелер табылып атат да. Обряд захоронения гуннов, алтайских, тюрок, хазар, печенеги, полос свидетельствует о том, что перечисленный элемент культуры является спецификой тюркских племен. Кандай болсо, ошону баардыгы Геродот болсо жазып кетип атат. Геродот описал оригинальный способ гадания на ивовых прутьях или по мачеле, шамандар гадать эткендей болуп. Гмелин, Мищенко, Семенов, Джуртубаев из сведения древним шаманистских этих способов было широко распространены деп ошол өзүнүн эмелеринде так келтирип атат ошону. Геродот ошол описал скифский способ скальпирования врагов дейт. Анан такой же способ был обнаружен в Пазырыкском кургане алтайских тюрок дейт. По словам Геродота, тела скифских вождей бальзамировали стоит. Анан хан типа ичин гези внутренне салып, анан благовониямен ошонун баардыгы кийин Алтайдагы во многих алтайских обнаружен именно ошондой способ бальзамирования. Буну болсо Грязнов на 50-жылы чыгарган китебинде келтирип атат. Анан дагы жакшы мисалды келтирип атат да. Если у скифов, кочевников не окажется под рукой ни котла, ни дров, то они варят весьма оригинальный способ. Мясо тщательно очищают от костей, складывают в желудок и варят на огне из костей. Таким образом, пишет Геродот, бык сам себя варит.
То есть қазіргі қырғыздар кейбір райондорда қазір деле ошондой эмени метод эметип атпайбы. Карынга салып Туруп байлап турганда бышырып атпайбы. Мынакей ошо Геродот ошол Саки, дейт, скифское племя имел на голову остроугольные шапки из плотного войлока, дейт, стоящие прямо, дейт. Одеты были в штаны, имели туземные луки. Был, мына урматтуу ошол телегөрүүчүлөргө да айтып кетиш керек. Сактар шим кийчү, дейт. А Европа качан шим кие баштады? Булар кийин эле. Европа ошол бир 9-10 кылымдарда, ошол гундардан көрүп, үйрөнүп, ошол эле Рим, гректер бир эле жанагы туниктер менен эле кийип жүрчү да. Ооба. Шым деген болбочу да. Бул болсо ошол жазып атат. Одеты были в штаны или имели туземные короткие секиры в саге. И до конца саку отличались храбро. Амазонки молодые скифы создавали семью. Амазонкалар ошо скифтин эле жанагы бир бөлүгү деп ошо келтирип атат. Анан мынан тышкары биз болсо Ибн Батута Тухфат ан нузаф фи гараибаллам басарва аджайб ал-Асфарде. Подарок наблюдаешь диковин городу и путешествий де 15-ші кылымда жазылып кетти. Ибн Батут деп эле жүрөбүз. Ибн Батут да. Бул болсо жанагы 73-жылы төрөлүп, 79-жылы каза болуп калды. 779-жылы. Бул эмне деп жазып атат? Бул болсо баягы кыргыздардын эмесине Крымга келет. Крымга келип, анан ошол жерде жазып атат. Местность, в которой Мазин принадлежит, степи известна по Дешти Кыпчак дейт. Дешт пишется это слово через эште, в тюркском значит степь дейт. Степь это зеленая цветущая, нет на ней ни дерева, ни горы, ни холма, ни подъема. На ней нет и дров, а жгут они только сухой помет, который называется тезек дейт. Биздин тезек дейт. Телегу называют арава. Это пьют кобыли молоком, который называют хымыс. Напиток этот они называют еще это боза жасайт, бузой называют. Итти собаканы ит деп айтат дейт. Кичинеки күчүк деп, жанагы күчүчүк деп айтат дейт. Күчүк деген жатканда. Анан жанагы великом султане Мухаммед Узбек ханды жазып кетет да ошол жерде. Ошол мынакей 381-387 баракта. Этот султан обладал огромного царства, силен могуществом, велик саном, дейт, высок достоинством, сокрушитель врагу Аллаха, жителей Константинополя великого, и усердный борец за веру в войне с ними, дейт. Владения их обширны, и города велики, дейт. В них числе Кафа, Крым, Маджар, Азов, Судак, Хорезм, столица его султана Сарай. Он один из тех 7 царей, которые величайшие могущественные цари мира, дейт. Султан садится на престол, с правой стороны его стороны садится Хатун Тайтулы, и рядом с ней Хатун Хабак, а с другой стороны Хатун Байлун, и возле нее Хатун Урджуджи, дейт. У трона стоит справа старший сын султана Тыныбек, дейт, а слева второй сын его Джаныбек, дейт. Перед ним сидит дочь его Иткүджук, кичинекей Ит депчи. Имя старшего из них Тыныбек, пишется Бек значит эмир. Этот Джаныбек, Джан это душа, Бек это эмир, дейт. И имена, и Хатуне каждая подарила мне серебряные слитки, которые они называют саумами, дейт. Сом. Через са, единственном числе саума. Бул болсо ошол кезде Крымда кыргыздар жашаганын белгилеп атат. Бул жөнүндө сиз менен өткөндөгү берүүдө дагы айтылды эле. Анан ошол баягы Крым кимдики деген баягы эмени дагы көрсөттү элек берүүнү. Анан эми бүгүн ошол бүгүнкү берүүбүзгө ошондо айтып кетели. Сөзүбүз куруу болбосун деп сиз картаны таап келген экенсиз. Ошо 1745-жылкы картада бул Бул 1000
1842 жылы 100 жылдар. да бұл жаңағы съемканы полковник Бетев деген орыс армиясының полковнигі Бетев, бұлар картографтар екен. Бұлар жаңағы военно-географическое общество. Да, ошол мүчелерін, ошол по заданию ошол тартып келіп атады. Как раз бұл учурда жаңы ошо Крым менен саллаш болуп, ошол учурда как раз карта керек болгон, военный. И подполковник Аберга деген ошо экөө түзүп жүр. Бұл карта эмне деп айтып атат? Мына картанын ичинде bir десятки дейт, ondan көп баягы шаарлар, айылдар, суулар, озералар барды кыргыздын аттары. Кандай кыргыздын аттары бар экен? Адаман кыргыз, тамак кыргыз, баш кыргыз, күчүк кыргыз, имена Ахмат, Дулат, Түлкү, Ширин. Анан кийин ушундай бир дагы татар деген сөз таппадым бер. Татар деген бир кыштактын бир кичинекей болсо дагы суудун аты жок. Татар деген. Барды эле кыргыздын аттары. Кийин бул баягы падыш өкмөтүнүн кийинки жылдары анан кийин мен айтып берем, бияка жетелек сага. Бул просто ошол сиз айтып калдыңыз, анан ушул жерде дагы айтып кетиш керек. Дагы бир памятная книжка Таврийской губернии 1869 года бар экен, выпуск 1, страница 657. Значится, что кыргызы курдского и ногайского поколения имеют вот в Керчи 198 кибиток с населением около 50 душ дейт. То есть был 198 кибиткада элүү адам бар бекен. Жок, 500 душ дейтем, душ баягы булар кантип санаган Кудай өзү билет. Жан саны деп жан саны деп. Анан бул ошондой эме болуп калды да. Анан Менандырдан кийинкини ооба, азыр Ибн Батуттан кийинкини айтып бериңиз. Баягы өзүңөр билесиңер, 19-жылы майда Кытайдын окумуштуулары келди. Ошол жерде президент менен жолугуп, ошол жерде материалдарды алып келип тапшырды. Бул азыр Академия наукта болсо керек. Алардын жанагы изилдөөсүнүн негизинде ошол жерде бир император жашапыр. Бул 10-кылым биздин заманга чейин. Ошол жерде кыргыздар менен болгон байланыштары жазылып кетиптир. Карым-катнаштары. Ошон үчүн мурда кыргызда айтпадык эле, 1000 жыл эле болду деп, анан 2100 жыл деп калдык. Азыр болсо бул 3000ге официалдуу түрдө документтер бар. 3000 кыргыздын тарыхына деп айтсак болот да. Анан жанагы Кытайдын эмеси история северных династий бейши деген бар экен да. 98 главада 16-нан 19 бетинде мындай деп жазылат да. Ошол жерде жанагы путешествие келип туруп мындай деп жазып кетиптир. Находится на север-запад от Хуйхэ в 40 днях пути. Одно издание говорит о том, что 3000 ли дает. Их жители телом все высоки, велики, с красными волосами, с зелеными глазами дает. Имеющие черные волосы называют несчастливыми дает. Отсутствует 5 хлебов. Имеется только ячмень, пшеница, темная проса, конопляное семя. В 3-ю луну они постоянно пашут и сеют. 8-ю и 9-ю луну собирают урожай, варят кашицу, чтобы делать напиток, также, чтобы бродить его на водку. Для пшеницы имеет пеший, то есть приводится в день жернов, из которого делают муку. В пище аджи добавляет хлебцы. Они едят только мясо.
конину, верблюжат и ничего другого. Из музыкальных инструментов имеет барабан, флейты, свирели, дудки, плоские колокольцы. Их земля производит золото, железо и олово. Ван Хуйту говорит, их государство имеет железо небесного огня, небесного дождя. То есть, метеоритті қолдануға ал учурда қытайлықтардағы қолдануын білбейді екен. Ошолар таң қалып атат бұяқта. Его собирают, чтобы делать ножи и мечи. Отличается от обычного железа крепостью. Их лошади одеты в щиты от брюха до ног. Анда Кытайда болған емес. Еще делают щиты и привязывают их к обоим плечам. Можно с пользой применять их только железо крепко и остро. Работа также отменно и искусственна, ибо их земля производит железо. Что касается количества войска, то говорят о 30 тысячах. Если спросить о действительности, то говорят, набирают они, полностью выступает весь народ и вассальные поколения. Бұл жөнінде біз дағы ушул изилеп көрдік. Илгери қырғыздарға душман келгенге же бір ошол согуш жооға чыгардын астында кыргыздын жанында турган ошолор менен бирге жүрген урук тукуму бар элдер бирге чыгышып бирге душмандарга отпор берип турган дейсиз. Отпор берип турган и баягы жоога да чыгышкан бирге. Ошон үчүн берде 30 000 болсо бир айдын ичинде буларда 300-400 000 солдат болуп калышты. Өзү негизи баягы Кытайдын жазмаларында 320 000 солдат деп да жүрөт, аскери бар деп, анан кийин 400 000 деп да жүрүшөт да. Жок, берде түкү деген жана эмеден ушул эле жана Бейшинин эмесинде мен азыр келтирбедимби? История Северной династии Бейши, глава 98, 16-19. Бул жер түкүе жөнүндө жазып атат. Эми ушуга чейин жанагы металл боюнча дагы мен дагы изилдеп көрүп, анан Кытай жазмаларында бар экен, ошо кыргыздардын металл эритүү ыкмаларын тиги даже кандай кылып эриткен заводдоруна чейин чиймелерин чийип коюшкан экен да. Анан булардын разведкасы дагы иштеген да. Анан ошол эле мезгилде биздин кыргыздын да чалгынчылары болгон экен. Булар баягы кен издегендер да, кен товарлар. Анан баягы ат минип алып эле нары бери чапкылап күндүр түндүр жүргөн баягы кыргыздарды кен тавыр деген сөз дагы ошондон калган деп да жүрүшпөй. Кен товар дегенден анан кен товардын маанисин түшүнбөй, бул ат башы аттыкындай буттары салаңдап көрүнбөгөндөн кийин бул кыргыздын аттары бийик болгон да. Анан бут курсагынан ылдый түшкөн эмес. Анан ошондон улар бул ким десе бул кентавар десе анан кентавр болуп калган о деген нерсе да. Анан чынында эле баягы Манас эпосунда дагы айтылат, алтыны аттын башындай, күмүшү сайдын ташындай. Жана сиз айтып атпайсызбы, мындай күмүш эмелерди сом деп берди деп. Кыргыз сом темир деп айтылат да. Сом ошол сомдогон алтын, сомдогон жана туякка куйган сом деп койгон, сом деп ошондо келтирип атат. Арабтын эмес изилдөөчүсү. Анан ошол эле Бейшиде мындай деп жазып атат да. На востоке отдалялся от киданий швей, в западе прикончен тутухой. Разные государства все подчинились ему, тукюлерга. Лучников было 1 миллион с лишним. 1 миллион только лучник получил. Такого могущества северные иноземцы никогда не имели. Каган, который свысока смотрел на Ниншань, имел намерение пренебрегать Китаем. Был как древний Шаньюй, и супругу он титуловал Хатунь. Берде эмне деп түшүнөбүз. Биз баягы чекесин жана сиз айтып кетпедиңиз, кийин дагы ким болгон түкүйөр ошолор баары берилебиз да. Жанагы сиз тиги Кагандын отурганда оң жагында улуу катыны, кийинки катыны, анан кийинки катыны деп атпайсызбы? Да. Анан бизде боз үйдү алганда боз үйдүн баягы эр жагы анан эпчи жагы деп бир жагына аялдар гана отурат, бир жагына эрлер отурат да. Бул дагы кыргыздын байыркы мезгилдерден калган баягы салты анан эрежеси да. Эрежеси. Мисалы үчүн түндөсү согуш келип калса, жоо келип кала турган болсо, эр адамдар кылычы кайерде илинип турат,
камчысы каерде, ээри каерде, чапаны каерде, туулгасы каерде бардыгын билген да. Ал эми аялдар жагында, эпчи жагына только аялдардын жана казан аяк андай мындай окаттары жайгашкан. Ал эми эр жагына болсо баягы эрге тиешелүү жайгашкан да. Ошол себептен улам булар Ибн Батуттагы, башкалардагы кыргыздар отурганда биягына мындай отурат экен, биягына мындай отурат экен деген да. Булар таң алып конок келсе дагы ал эркек өзү жакка өткөн, аял өзү жакка өткөн да, аралашып отурган эмес. Ар бирөө билчи, өзүнүн орлорун билчи да. Анан бул дагы чынында алганда ошол тетик ата бабалардын байыртан калган баягы каадасы, салты болгон да. Анда улантып бериңиз. Анан мына биз Аристов деген бар экен. Бул ким болгон? Действительно член Императорского русского географического общества с 1893 по 1995 года, награжден малой золотой медалью русского географического по отношению к этнографии, действительно статский советник, генерал-майор, историк-востоковед и этнограф, военный губернатор Семиреченской области. Вот. Основываясь на работах Алексея Николаевича Харузина, который родился в 1864 году, был русским этнографом, антропологом, государственным деятелем, бессарабский губернатор, сенатор, а также на работах известного ученого, востоковеда, тюрколога, этнографа, переводчика Василия Васильевича Радлова, по-настоящему был Вильгельм Фридрих Радлов, оставивший заметный след в истории изучения устного поэтического народа творчества кыргызов, а также профессора-ориенталиста Григорьева, был псевдоним Султан Мендали Пиралиев. Ошол Аристов жазып атат да, булардын эмгегинин негизинде. Өзүн мындай работасы бар экен: опыт выяснения этнического состава киргиз-казахов, Большой Орды и Кара-Киргизов на основании родословных сказаний и сведений о существующих родовых делениях и родовых тамгах, а также исторических данных и начинающихся антропологических исследований. Живая старина, год 4, выпуск 3-4, 1894, лист 392-414, пишет: быт тюрков Тюкиё, которые китайские историки считали потомками хунов, имели одинаковую черту, характерную для организации семьи брака, черту. По смерти отца старших братьев и дядей по отцу женят на мачехах и невестках и тетках. Основа быта кыргызов то же самое идет и в настоящее время. Страница 322. У киргизов родословно встречается и в письменном изложении. Между динлинами, киреями и киргизами существовало родство. Тамга у них похожие, сары, усуни и киреев. Одинаковая тамга всегда считается доказательством единства происхождения близкого родства, указывает Аристов. Близкого родства, да. Березин пишет, страница 76, в 1859 году. Это племя Курлут близко соединен с племенем Кангерат, Эльджиген, Киргунь, и тамга у них одна. История монголов, введение этой жазвата. На основании глубокого исследования, Аристов жазат, прихожу к следующему выводу. Нынешние кара-киргизы — суть прямые потомки, пришедшие в Западный Тяньшань из Средней Монголии за 1,5 столетия до Рождества Христова. 150 лет до нашей эры усуни идет. Кыргызы — это усуни. Экинчisi, усуни составляли только часть коренных кыргызов, отделившись от оставшегося на Енисей народа кыргызов. Усуньский народ Средней Монголии состоял не из одних кыргызов, а был союзом тюркских народов, но во главе стоял усуньский отдел рода кыргыз. То есть, көп племя болгон, мен жана айткандай там Хакас болгон, Тувинистер болгон, Бурут болгон, ошолордун бардыгынын башында дейт кыргыз род турчу дейт. Общие предки усуни и енисейских кыргызов, древние кыргызы, произошли от смешения тюрков с динлинами, которые были из племени древней северноазиатской длинноголовой и светло окрашенной расы.
Остатки Динлина по-тюркски ала дейді. Динлин ала екен. Динлин қытайша емезе ала. Найден на Енисее под именем Арипов, Асанов, Котов и другие. Страница 459. Этнический состав Большой Орды Тукиё. Китайские историки пишут, что они потомки хунов дейді. Вот, мен жаңа айтып кетпедім бе? Арийцы, потомки которых являются ныне айны, и которые принадлежали предки кыргызских, енисейских кыргызов и усуни, и потомка последних каракыргызов дейді. Страница 486. Бұл айны дегендер бүгінгі күнде бұлар негізінен Японияның емесінде ел ошерде яшайды. Отдельно яшайды керек адамда. Харузин присоединяется к мнению Радло, Григорьев и других, что кыргыз образовался из соединения разных народов и племен дейді. Бирок ошонун үстүндө дейт род кыргыз турчу дейт. Ушул айналар жөнүндө дагы бир эмен айтып кетейин. Могу фуй кыргыздары деген бар да. Бул тетиги ыракы чыгышта, теги Владивостоктон өйдө жагында Харбин деген Кытайдын жери бар. Ошол Харбиндин жанында Чичихар деген шаар бар. Ошо Чичихардын айланасын ошол фуй өрөөнү деп коет экен да. Анан ошол фуй өрөөнүндө 2 айылда бүгүнкү күндө кыргыздар өздөрүн кыргызбыз дегендер да. Бирок башка уже ассимиляция болуп, баягы кыргыз экенин билинбей калгандар деле бар дейт да. Ошол жердеги Ужанжу деген аксакал кыргыздардын башчысы экен. Булар негизинен Кытай тилинде сүйлөшөт. Бирок калпак кийишет, жанагы шырдаак эмелер ушу биздикиндей эле Кыргыздыкындай. Анан анча-мынча сөздөрдү билишет да. Анан ошол киши айтып атат, баягы манжулар көп болгондон кийин булар биз өзүн кыргыз деп айткандан баягы Коркса керек да. Коркушчу экен да, анан үстүнө манжулар дагы басынтат деп коркуп, анан ичара айтышканы менен мындай айтышчу эмес экен. Анан япондор баягы басып албады эле ыракы чыгышты. Анан ошондо япондор эл каттоо кылган экен да. Эл каттоо кылганда келип анан тигилерди сүйлөгөн сөзүн, жүрүш турушун, тамагын, эмесин көргөн, силер каяктагы манжусуңар? Силер кыргыз турбайсыңарбы? Деп анан кыргыз деп жаздырган экен да ошо япондор. Анан ошондон бери биз кыргыз болуп калганбыз деп атат да. Демек, эгер япондор ошол айны япондор болсо керек деп ойлойм да. Себеби алар тилди билгенди, баягы үрп адат салтты билген, алар деле ошол кыргыздын урпактары болсо керек. Ошон үчүн ыракы чыгыштагы фуй кыргыздарын кыргыз деп жаздырышканда экен дагы. Белги болсо керек да. Белги болсо керек. Ошон үчүн бул жерде мен жанагы дагы бир окуп кетейин, айтып кетейин. Эмне үчүн мен баягы окудум, Ариста бул ким болгон? Алексей Харузин ким болгон? Радло ким болгон? Анткени ушулар ошону айтып атат. Кыргыздар бул суть прямые потомки деп атат. Гунов, Тукиё, жанагы арийцев, динлинцев имеют общую кровь дейт. Много жерде дагы мындай деп окуйбулар. Мына Харузин дейт, присоединяется к мнению Радло, Григория и других, что кыргызская народность образовалась из соединения разных народов и племен. Слитие разнородных элементов в одну народность объясняется влиянием их общего места обитания, дейт, степени объединяющих своих обитателей, а также частью влияния героев, подобных Атиле или Чингисхану. Это слияние не произошло сразу. После продолжительных, между разными элементами, продолжившихся до тех пор, пока не протекла в них, в всех жилах, всех капля общей крови, связавшей их всех родственными кровными узами. Бул жерде, булар болсо, подтверждать эту атат. Адыл Батырда, Чингисхандагы ушулардын канынан деп айтып атат. Эми башкаларга ишенбесек болот. Эми орустун казыркы эмес, мурун баягы императордун учурундагы жазган баягы белгилүү ошол инсандар жазып атат. Себеби эмне үчүн кандай ойлойсуз? Эмне үчүн ушул сиз тапкан данныйларды биздин тарыхчылар келтиришпейт? Же алар баягы илимий даражаларын жактагандан кийин изденишпей калганбы?
же атайлап эле муну көргүлөрү келбейби мындай даныйларды? Ушуга өзүңүздүн пикириңизди айта кетсеңиз. Эми чын айтканда мен ушул академия наук менен чекесинен таанышып атам. Жакында мынакей отдел археологиянын башчысы менен баягы кызматкерлери менен тааныштым. Алар менен жакшы бир круглый стол өткөзүп, сүйлөшүп, аларга биз маалымат бердик. Көп берген биз маалымат алалы кабыл алды. Анан эмне үчүн калгандар мен ошол жана бизде президент Мурат Алиев деген академия науктун башчысы бар экен. Мурат Алиев эмес го дейм. Мурат аты. Мурат этот фамилиясы азыр эсте чыгып кетти. Мурат Садырбекович. Мурат Садырбекович. Мен ошодо болдум элем приемда. Жакшы кабыл алды. Ар кандай жанагы поручение берди, ошол мага жардам берди, ошол изилдөө жүргүзгөнгө. Ошонун ичинде дагы мына Асан Ханов бар экен, дагы жакшы кабыл алып, ошол археологторду чогултуп берди, ошолор менен. Эми болсо үчүнчү меники этап ушул мындай башка ушул изилдөөчүлөр менен жолугуп, ошол жерден бир конференция өткөрөлү деген ниетибиз бар. Анан ошол жерден айтышабыз, анан азыр айткан туура эмес болуп калат го менин оюмча. Күтөлү, алар менен жолугалы, анан сиздерге келип айтып беребиз эмне үчүн ошондой болуп атат. Мүмкүн алар макул болот ушуларды келтирген талиптер. Өзү негизи чынында эле мына азыр сиз усундар жөнүндө мынау дин окуп атпайсызбы? Да. Булар түздөн түз ошо кыргыздар ошолордун урпагы деп, э? Да, туура айтып атат. Негизинен нынешний караки суть прямые потом пришедшие на тяньшань вот такой-то и составляет общий предки усунь енисей кыргыз, древние кыргызы. Бул бир жагы болсо, экинчи жагы бүгүнкү күндө ошол эле орус окумуштуулары тарабынан жүргүзүлүп аткан археологиялык казууларда жана ар жаанда чыккан баягы Сарицанын сөөгүн ДНКсын чыгарганда бул бүгүнкү эле кыргыздыкы менен бирдей келип атат да. Бул дагы өзүнчө чоң тема. Ал жөнүндө мындай деп айтып коюш керек да. Бүгүнкү билгенибизге бир 9 жанагы хандардын скифтеги учурдагы хандардын жана сиз айтып аткан аржан ошол сөөктөрү чыгып атат. Ошо хандардын бардыгы кыргыздын сөөгү болуп чыгып атат. Ошол бизге ушул жерден дагы айтып кетиш керек. Ал жерге Аржандыбага ошол Путин барган. Ошол кызыгып атат. Азыр биздин Шойгу министр обороны ошол эле кезде ал болсо председатель русского географического общества. То есть булар азыр өзүнүн ушул тарыхый изилдөөнү мамлекеттин деңгээлине чыгарышты булар. Ооба. Бир эле историк эмес, бир эле академия наук эмес, бир эле баягы Токтогазиевдин баягы студиясы эмес, мамлекеттин деңгээлине чыгып кызыгып атат. Булар өзүнчө жанагы илгери императорское географическое русское обществоны жаңы демилге берип, ошолорго грант берип, ошолордун гранттын негизинде жанагы чоң изилдөө жүргүзүп атат. Биздики ушул жерден айтып кетерим, мынакей мен биз жакшы кыргыздарга кабар берет элем. Анткени бүгүнкү биздин президентибиз Садыр Жапаров ушул кыргызды изилдөөнү өзүнүн колуна алыптыр. Буну мен ушул аппаратта иштеп аткан кызматчылардан билдим. Жакында өзүм оюм аларга да апардым. Алар жакшы кабыл алды. Ушул айтты, ушул азыр президентибиз ушуга көп көңүл буруп атат деп. Ошонун ичинде жанагы таласта жанагы 751-жылы согуш болгон, ошону дагы азыр ушул Садыр Жапаров өзү контролго алып ушуну жүргүзүп атып. Азыр Казак Республикасында могу Токаевдин жетекчилиги менен Талас дарыясынын боюндагы согушту булар Тараздын эмесинде деп
чыгарышып атышпайбы? Булар кеңири белгилеп атышат да. Мен ушул жерден айтып кетейин да. Мен ушул Чыңгыз ханды, Манаска тийиштүү, Кыргыздарга тийиштүү ошо Кытай маалыматтарын, Кытай ошо булактарын издеп, ал дагы перс, араб ошол булактарын издеп, чын айтканда мен көп таппадым. Ошол биздин кыргыздар, ошо бизде Супруненко деген академия наукту иштеп бир 96-жылга чейин ал бир 2 чоң изилдөө жүргүзүп, ошону таап мен аны таптым. Адам тышкары мындай белгилүү ушу жакшы бир чыгарган эчтеке таппадым. Бул жетишсиздик менин оюмча. Эми академия науктун историктерден обвинять ете берген мен да калыспын, анткени мамлекеттин деңгээлинде бул маселе көтөрүлбөй атат. Ошол изилдөө жүргүзгөнгө жанагындай грант сыяктуу колдоо көрсөтпөй жатышат. Мисалы бир эле айтып кетер, мынакей Кыргызстан канча шаар болгон. Ошол изилде бир эле таласта шаарды изилдөө үчүн это бер жагы эле канча археолог керек бизге. Ооба. А бизде баары болгон академия наукта 5 археолог бар экен. 5 специалист. 5 специалист бар экен. Ошонун бирөө заведующий экен. Эми алар аракет күнү түнү мындай казып, күн түнү казса да 50 жыл керек буларга бир шаарды казып бүтүү. Ошон үчүн менин оюмча бул мамлекеттин деңгээлинде, штаттарында көбөйтүш керек. Жанагы адистерди даярдаш керек. Адистерди даярдаш керек. Мисалы бүгүн баардык эле юрист болобуз дейт. Баардык эле баягы банкир болобуз дейт. Баардык эле мындай кыргыздарды ким көтөрөт? Кыргыздын духун ким көтөрөт? Биринчи бирдеке болуш үчүн духту көтөрүш керек. Духту көтөргөндөн кийин анан калган баардыгы кете берет. Курсагына да тоет, баардыгы тоет. Жумушта жүрөт да. Ошон үчүн бизде ошол Кудайга шүгүр бүгүн ошол Садыр Жапаров келип, ошол өзүнө колуна алып ушул маселеге көп көңүл бурулуп атат. Жакшы иш болуп атыптыр. Жакшы иш болуп атат. Эми бизден кетсек, Кытайдын история северных династий Бейши деген бар экен, глава 98. Сюну поклонялись духу неба, Тенгри дейт. Ему приносили жертвоприношения, где собирались племена Ухани и Сенбийцы. Да, бул жанагы, бул эме Тенгри илгери баягы эме боло электе, мусулманство келе электе. Кыргыздар Тенгри деп единобожие, ошондо деле единобожие болгон кыргыздарда. Бир эле Тенгри Кудай, асмандагы Кудайга деп кыргыз ошондо ишенген. Баягы ташка эмес, жана отко эмес, перстей болуп, бул жерде ошону жазып кетип атат да. Сядь за Сыдой, есть государство северно-западной степи. Первоначальное название Циегу, другое Цюгу. Еще называют ее Тянгунь. Историки записывают, называют Тянгунь. Ханская история Гягунь. То есть бир эле элди 5-6 жолу жазып кетип атат. Собрание сведений, том 1, страница 350. Жерде дагы мындай да. Мисалы үчүн Кытайда дагы көп баягы этностор бар да. Анан ар бири өзүнүн бая тилинин келишинче же кулагы кандай угат ошого карата. Ошого жараша. Бирөө Чаңгүн десе, бирөө Гянгүн деген, бирөө Чиличис деген, бирөө Кыргыз деген ошой болуп калган да. Анан ошол себептен дагы баягы жалпылаганда бирөө тигил Жаңгүн деп жазыптыр, бунусу Чаңгүн деп жазыптыр, тигиниси Гянгүн деп жазыптыр, ошону жазып койгон да. Ошол себептен болуш керек. Анан экинчиси бул Си Цзы деген жана описание путешествия даосского монаха Чанчунь дейт. Бул болсо Чингиз хан уже карып калганда ошол өзүнүн ошо 60-тарга келип калганда өзүнүн жан сактагысы келип абдан катуу переживать этип анан маалымат алат. Ошол монахтар көп жашайт экен деп. Тибеттин монахтары. Анан эң күчтүүгү ким десе, ошондо айтып Чанчунь деген даосский монах бар. Ошол 1000 жыл деле жашайт, ошондой болот экен деп, ошондо имичти угуп туруп анан. Жашын эч ким билбейт экен да. Анан ошон Чингиз хан биринчи жанагы бир жанагы военныйларын жиберет, чакырып кел депчи.
тиги болса айтады, жоқ, мен қарып қалдым, мен баса албаймын, мен бара албаймын деп. Анан кейін ал болса ақылдашып, бұл ошондой келбей да коюшу мүмкүн деп анан шагына тиет, бирок айтат, бұл мен мындай жакшы сүйлөсөңөр ошо келиши мүмкүн деп. Анан кейін баягы послание жазат. Послание жазып туруп, ошол посланияда кейін ушул жерде болуш керек, окуп берем го. Анан ага да болбойт. Анан үчүнчү жолу анан да жүрөгүн эритет Даосский монахты. Анан ал макул болуп туруп, анан кейін бир жылда ошол Кытайдан ошол жөө Тибеттен Кытайга жетет. Кытайга жөө келет ал. Анан тегини берем, жок, кереги жок, мен өзүм кандай болсом ошондой келем да, анан бир жылдан кийин жолугуп, анан жолдо кетип баратканда ошол таласты өткөнүн жазат да. Анан могул буну болсо Архимандрит Палладий деген 1817-жылы төрөлүпүр, өзү Кафаров экен, Петр Кафаров экен, русский исследователь Китая его письменности дейт. 30 жыл ушул Пекинде жашап, жанагы православие эмесинде болуптур да. Анан Чүрүн сыяктуу эле бу дагы ошондой экен да, ошол Кытайдын эмеси менен окуп туруп, ап келгенде дейт, канча дейт, бир 15 төөгө артып келди дейт эмени, китептерди Кытайдын ошо сатып алып ошол жерден. Бичүрүндө эле ошондой болгон да. Ошол не деп жазып атат, жанагы ошол описание даосский монах Чанчунь өтүп келе атканда. Колесницы и юрты дейт, арды имеют величественный вид дейт. Такого великолепия не было у древних Шаньюй дейт. Потом через 4 дня пути на запад прибыли к Таласу дейт. Шапки у мужчин издали виднеются как горы дейт. Такие шапки носят, начиная с головы, все чиновные люди дейт. Простой же народ, но вместо шапки обвертывают голову куском белой массы. Кыргызстанда кинода бар ғой, жолы кылып, да. Жены кос не заплетают на верхушке головы, дейт, накрывают ее холстом или материей. И в этом виде походят на наших монахинь, дейт. Элечек, анан баягы кеп такыя деп мындай бетине эле алып туруп мындай жаап алган да. Бирок биягындай биздин монахтай болуп калган дейт да, ошол элечек көбүнчө кийишет экен дейт да. Телеги, судна и земледельческие орудия по устрою и размеру весьма разнятся от китайских, дейт. Туземцы делают посуду из медной руды и меди, дейт. Попадается и фарфора, вроде наших динских фарфоровых изделий, дейт. Посуда для вина делается только из стекла, дейт. Военное оружие из закаленного железа, дейт. На рынках в обращении золотая монета без отверстия. На обеих сторонах и вырезаны хайхетские буквы, дейт. Хайхетсом называют здесь кыргыз, уйгур и других. Хайхес деген ошо кыргызда. Кыргыз, уйгурларды деле хайхес деп берет экен да. Өзү негизи мынакей биз бүгүнкү күндө баягы идиш аяк болобу эмне болобу баарын Кытайдан алып атабыз да. Бирок мына 8-кылымда Кытайда Дуфу деген акын өткөн. Анан Дуфунун баягы Тибет жөнүндө жазган ырында айтылат да, Тибеттен да нары Кыргызда дейт да. Анан жанагы Кашташтан бул баягы идиштерди, чыныларды, кеселерди эметкен жасалган кеселер келет дейт да, баалуу таштардан деп. Анан бул жагынан алганда чыны менен эле ошол байыркы мезгилдерде биздин бабаларда баягы ушул кол өнөрчүлүк жагы өнүккөн экен. Аны мынакей Чанчундун жазганында тастап атат да. Өзгөчө мына жерде вот эме посуда для вина делается только из стекла дейт. Стекло анда Кытайда да жок болчу. Ооба. Жер жүзүндө ар бир аз мамлекет ошонун ичинде мына кыргыздар ошону жасачы. Стеклодон жасачы. Анан жана культ бул бардыгын үчүн айтып атам, жана колесницы юрты имеют величественный, бунун бардыгын культурасы болду кыргыздардык, же болгон жокпу? Кандай культура эле? Деңгели кандай эле көрсөтүп атат кыргыздардыкын. Развлечение страстно желающего расстаться по землям Нусхат аль-Муштак фи Тирак аль-Афак
Ал-Идриси деп эле коротко айтып коет 12-чи кылымда. Идрисинин бул өзү географ болгон да, саякатчы Ал-Идриси. Бул ошол жанагы король Сицилии Роджер II 1154-жылы сураныптыр. Ошону сен барып туруп изилдеп келчи деп. Ошонун просьбасы менен бул болсо жана эмесинде мындай деп жазып атат да. Известен, так, 11-е, это озеро Иссык-Куль, между Чегелями и Тогузами, Тогуз-Огузами, длина его 30 форсанг и ширина 20, и город Барсхан расположен на берегу этого озера, ошол кыргыздар ошол кай жерде жашаган дейт да, мына жерден кыргызы проживали вот жанагы местаны жазып кетип атат. Тянь-Шань, Алтай, ошол Кытайдын чегерегини бар деген, ошонун бар деген жанагы Ворожеенко перевод кылыптыр. Материалы по истории Киргизии, выпуск 1, наука 1973 года, раздел 2-6 дейт. Анан много Бичурин, востоковед, путешественник, знаток китайского языка, один из основоположников российской синологии, первый китаевед, получивший общеевропейскую известность. Якимов деген саны болгон бул кишинин Бичуриндин. Собрание сведений о народообитавших в Средней Азии в древние времена деген китебинде жазып атат. Весьма важным является изменение китайского транскрипта названия одного и того же народа. Так, например, некоторые народы имели в китайской истории множество названий и несколько транскриптов. Укажем главнейшие. Кыргызы Енисей дейт. Гянгунь, Гегу, Цигу, Йогу, Хакас, Хаканси, Килик, Кисцы. Анан ушундай эле эмеси Мурат Аджидагы бул тарых изилдөөчү, писатель, тарых изилдөөчү. Ал айтып атат. Киргизы хранители древней мудрости кыпчаков. Тоже и алтайцы, и хакасы. Наши предки обожествляли горы. В горах их, значит, вот на Алтае впервые в мире появились сооружения из бревен, курени, терема, потом избы. Голова идет кругом после чтения книг профессора Руденко и академика Окладникова, которые они пишут. Древняя тюркская Сибирь оказывается теснее связана с Западом, чем с Востоком. Ее культуры оказались много богаче и ярче, чем можно было ранее полагать. У берегов Байкал, Нангари и Лени ходились пути древних культур Востока и Запада. Существовали мощные и по тем временам самобытные культурные очаги, без учета которых история Евразии не может быть полностью понятой, как мы находим при Байкале. Эти связи ведут на Дон и на Дунай. Буну ким жазып атат? Буну жазып атат Окладников менен Руденко. Тарыхчылар. Окладниковта чоң археолог. Археологтар, да. Ана мына Семет Сандыкын билебиз. 79-й. Семет Санд постоянно вот был эме декен да. История поздней династии Хань-Хоу, Хань-Шу, глава 19. Повествование о южных Сюнну дейт. Семет Санд постоянно оперирует при списании периода после вступления Маудунь на престол. Сюнны — это гунны дейт. В то время создали государственное образование, по-видимому, являлся общепризнанным среди китайцев. То есть мощный мамлекет Болчидей. Можно привести письмо императора Сяо Вэня, направленное в 162 году до нашей эры Шанью Лоашану, в котором он писал: Хан и Сюны равные поселись в средние государства. Кытай менен тең мамлекет Болчидей. А Сюны ким болгон? О том, что сюны были кыргызами, видно из публикации стенограммы и видеозаписи лекций, прочитанной в рамках проекта «Публичные лекции Политру» доктором филологических наук, главным научным сотрудником, заведующим отделом Урала, Алтайский языков, Института языковедения Российской академии наук, членом-корреспондентом академии, профессором Анной Владимировной Дыбо от 24 октября 2013 из ее выступления видно, что в китайской транскрипции ханьской династии этноним Сюн указывается кыргыз Санхуна. Язык гунов протюркский. Сюн хун одно обозначение народа. Зотбек Чороевич, мынакей бир саат убакыт бир бастан кетти. Анан Кудай буйруса мен телекөрүүчүлөргө дагы айтып коюшум керек. Зотбек Чороевич бул буга чейин биздин тарыхчылардын түшүнө да кирбеген bir документти таптыр. Ошол документ жөнүндө кийинки передачабызда мурогу бүгүнкү сөзүбүздү уланталы дагы кийинки телеберүүбүздө анан ошол документтин айланасында дагы сиздерге маек куруп беребиз.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей бүгүнкү биздин коногубуз юстициянын генерал майору, тарых изилдөөчү, байыркы көчмөндөр цивилизациясы коомдук фондунун баягы төрагасы, ошо жетекчилеринин бири, анан Зоотбек Чороевич Кудайбергенов мырза болду. Сизге терең ырахчылык билдиребиз. Анда кийинки көрсөтүүбүздө дагы Кудай буйруса сөзүбүздү улантабыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар. Deniz boyunda orgu çan çıkar. Orguan çandı görgünde ne kengin can çıkar. Atandın görgünde orguan çandı karasa.